Өтүп бараткан жума күндүн негизги кабарларын сизге жеткиребиз. Аты жөнүм Назика Атамбекова. Кыскача күндүн мазмуну. Пакистандын Парачинар шаарында жартыруудан мерт кеткендер 22-ге жетти, ондогон адамдар жаракат алышты. Алмазбек Атамбаев Азаттык радиосу президенти Томас Кентти анын өтүнүчү боюнча кабыл алды. Жакында эле банктык эсеби жабылган радионун жетекчилиги менен президент эмнелерди талкуулады. 1 апрелден тарта Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагына ташылып жаткан товарлар тууралуу маалыматтар алына баштайт. Мындай чечим мындан 2 жыл мурун биримдиктин коллегиясында кабыл алынган. Адегенде Пакистандан баштайлык. Аталган өлкөнүн түндүк батышындагы Парачинар шаарында жардыруудан мерт кеткендер 22-ге жетти. Ондогон адамдар жаракат алышты. Өкмөттүн өкүлү Захид Хусейндин айтышынча, бомба 31 мартта базардагы шиилердин мечитинин жанында жарылган. Өлкөнүн Оганстан менен чегинде жакын жайгашкан Парачинардын негизинен шиилер байырлайт. Мындан мурда 21 январдагы жардыруудан 21 киши өлүп, ондогону жарадар болушкан. Анда буга жоопкерчиликти бир топ суни жоочулар алышкан. Бул чөлкөн сунилер менен шиилердин байма-бай кагылышуулары менен белгилүү. Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлардан президент Алмазбек Атамбаев Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын жетекчиси Томас Кентти кабыл алгандыгы тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматынан билдиришти. Буга чейин Атамбаев эл аралык сотторго чейин жетерин жана мындан аталган ЖМК жакшы сабагалар тууралуу айткан. Томас Кент жолугушуу маалында Кыргызстан региондогу башка өлкөлөрдөн демократияга умтулуп, сөз эркиндигин сыйлаган мамлекет катары айырмаланып турарын белгиледи. Президент Кыргызстан эли үчүн сөз эркиндиги жана адилеттик деген түшүнүктөр ар дайым өзгөчө мааниге ээ болуп келген. Ал эми бүгүн адам укуктарын жана эркиндигин сыйлаган укуктук демократиялык мамлекетти куруу жолунда өлкө татаал этапты башынан кечирип жатканын белгиледи. Эске салсак, башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын жана беделин коргоо иретинде Азаттык менен Заноза агенттигинен 1 нече миллион сом өндүрүп берүү боюнча сотко кайрылган. Өлкө башчы Азаттык радиосу менен керек болсо эл аралык соттошууга даяр экенин билдирген. Эске салсак, буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаев мамлекеттик телеканалдардын жетекчилерин альтернативдик пикирге дагы аянтча берүүгө чакырган. Айтымында аталган басылмалардын журналисттерин жоопкерчиликке тарткыбыз келсе, башка буйртма каралоо материалдарын жайылтып жаткан негизги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн дагы жоопкерчиликке тартылышын карашыбыз керек деген пикирин билдирген эле. Бул тема бүгүнкү 11 каналынын талкуусунда тааныштырып өтөм. Студияда саясат талдоочу Бакыт Бакитаев отурат. Бакыт мырза, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Адегенде эле Азаттыктын директорунун сапары тууралуу баштагым келип турат. Айрым басылмалар Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын жетекчиси Кыргызстанга келип жатышы жөн жерден эмес деп жатышат. Сиз кандай ойлойсуз? Менин багымда биздин Кыргызстанда сөз эркиндиги туу чокусуна жетти деп ойлойм. Бирок ошол эле кезде кээ бир журналисттер, баардыгын айтсак туура эмес болот, кээ бир журналисттер ошол азаттыктын идеясын, азаттыктын философиясын бузуп, кандайдыр бир негатив жана ошол бир жалаң бир кээ бир кезде калктын баарын ошо чындыктай берип жүрөт. Буну эми эл көрүп атат. Жана ошо азаттыктын директору келгенде бунун баарын билиш керек. Анткени жалпы дүйнөдө азаттыктын ошол корпорациянын демократияга, сөз эркиндигине салымы өтө чоң. Биздин да Кыргызстанга абдан чоң салым кетирген. Бирок акыркы жыл азаттыктын кээ бир журналисттери дагы эле кайталап койгон, булардын берүүлөрү кандайдыр бир бөйрөктөн шыйрак чыгарып атат да булар. Ошон үчүн менин оюмча жалпы азаттыктын идеясы, жалпы азаттык саясаты кээ бир журналисттер бузуп атат деп ойлойм. Кандай дейсиз, эгер басылманын банктын эсеби жабылып жаткан соң жетекчинин сапарын эске алганда, демек жарым-жартылай азаттыкта жоопкерчиликти алып жатат десек болобу? Туура, албетте буну ушул маселени угуп, жана президенттин айткан сөзүн угуп, ошо азаттыктын директору бияка келип өзү баягы
көрүп, өз көзү менен, өз кулагы менен угуп келейим деген бул туура болуп атат. Жана менин оюмча Азаттык өзүнүн нукура идеясын, саясатын кайрадан туура жолго коюп кетет деп ойлойм да, директор. Бакыт мырза, негизи өзүңүз президент сотко берген басылмаларды окуп угасызбы? Эгерде ооба дей турган болсоңуз, кандай программалары же макалалары жагат? Сөздөн сөз чыгып, сөздөн согуш чыгып атат. Канча мамлекеттерде азыр мына жарандар, бир мамлекеттин жарандары, бир туугандар бири-бирин атышып согуш болуп атат. Ошон үчүн сөз менен абайлаш керек. Сөздү жазып атканда ошонун маанисин, ошонун чындыгын, ошонун текшерип, анан кийин жазыш керек. Ошон үчүн менин оюмча, эгер президенттин кандайдыр бир адамдык намызына же болбосо бир каралоо саясатты жүргүзгөн берүүлөр болсо, анда президентибизди биз деле коргошубуз керек да. Эл шайлаган. Ошон үчүн менин оюмча, буну дайыма бири-бирибизге туура мамиле кылып, эгерде бирөө калпты жазса, ошого жооп бериш керек деп ойлойм. Сиз кандай пикирдесиз? Кече деле басылмалар тууралуу болгон талкууда басылмалардын айыбын жеңилдетүү чакырыктары ташталды. Сиз президенттин бул маселеге карата мамилеси кандай болот деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө биздин календарда 2017 жыл. Ошон үчүн кээ бир адашып калган саясатчылар, журналисттер кайдагы бир чакырыктарды эскирип калган, 90-жылдагы эскирип калган чакырыктарды пайдаланып атат да. Ошон үчүн менин оюмча, канча булар ошондой чакырыктарды жасабасын, биздин элибиз андай бузуку чакырыктарды эл азыр колдобой калды. Элибиз азыр бардыгын түшүнө билип калды. Ким кандай саясатты көздөп атат, ким эмне үчүн кандай сүйлөп атат. Азыр элибиздин 25 жылда чоң бир саясий ариетти топтогон. Мына ошон үчүн сөз менен абайлап, сөздүн да өзүнүн баркын билип сүйлөп, ошол массалык маалымат каражаттарды туура пайдаланып, акыйкат пайдаланып, ак ниет пайдаланыш керек да. Пикириңизге рахмат айтам, Бакыт мырза. 11 каналынын түз эфиринде саясат талдоочу Бакыт Бакитаев болду. Көрсөтүүнү улантабыз. 1 апрелден тарта Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагы ташылып жаткан товарлар тууралуу маалыматтар алына баштайт. Мындай чечим мындан 2 жыл мурун биримдиктин коллегиясында кабыл алынган. Аталган макулдашылган документте жүктү ташып келген тарап ар бир мамлекеттин белгиси коюлган каттам маалымат берүүсү керек. Ошондой эле кайсы бир мамлекетке алынып келинген товар кандай рейс жана саат канчада келгенине чейин көзөмөлгө алынат. Мындан тышкары бажы кызматына да маалымат берип, дары-дармектер, курал-жарактар, баңгизат өңдүү товарлардын жоктугу тууралуу айтылыш керек. Эгер алдын ала маалымат берилбесе, бажы кызматы техникалык талаптарга жооп бербеген товарды өткөрбөй коюуга укугу бар деп айтылат документте. Маалымат иретинде айта турган болсок, 150 тонна жакын ар түрдүү товарлар жыл башынан бери Орусиянын аймактарына киргизилген эмес, ал эми 60 тоннадан ашык товар Казакстандын аймагында, 20 тонна продукция Өзбекстанга карантиндик чектөөлөргө жана талаптарга жооп бербейт деген жооп менен киргизилген эмес. Жаңылыктарды баяндообузду улантабыз. Жогорку кеңештеги тармактык комитети тамеки заттарына карата акциздик салыкты көтөрүүгө багытталган мыйзам долбоорун жактырды. Бул мыйзам долбоору менен демилгечилер ЭАЭПке мүчө мамлекеттерге белгиленген тамеки заттарына акцизди жогорулатуу, экинчиден өлкөдөгү чылым чегүүнү азайтууну көздөөдү. Эске салсак, республикада өткөн 2016 жылдын 1 январынан тарта тамекиге салынган акциздин баасы кымбаттаган. Акциз баасы чыпкасы жок тамекинин 1000 даанасына 100 сомдон 400 сомго чейин өскөн. Ал эми чыпкалуу тамекилерди мурдагы 750 сом өлчөмүндө эле калган. Адистердин алдын ала божомолдору боюнча 2018-20 жылдары тамекинин импорту 2016 жылдагы деңгээлде калса, анда акцизден түшкөн салыктын көлөмү төмөнгүдөй болушу мүмкүн. Бул арада өлкөдө тамекинин баасы кымбаттатуу боюнча сунушун депутат Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Ал парламентте тамекинин зыяндуу таасиринен өлкө жарандарынын ден соолугун коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Бул мыйзам долбоорун мен иштеп чыккан. Биринчи кезекте чылым чеккендердин санын кыскартууга өбөлгө түзөт.
Кандайча дей турган болсок, тамекиге болгон баанын көтөрүлүүсү албетте активдүү түрдө чеккендердин санын азайтат. Тактап айтканда, үнөмдөө максатында балким чылым чекпей деле калышы мүмкүн. Ал эми баанын көтөрүлүүсү казынага болгон каражатты көбөйтүүгө дагы жардам берет деп эсептейм. Эгер мыйзам колдоо тапса, Кыргызстанда эң арзан тамеки 40 сом болот. Ошондой эле жарандардын коомдук жайларда да мамлекеттик мекемелердин ичинде чылым чегүүсүнө тыюу салынып, мыйзамды аткарбагандар айыппулга чыгылышат. Чылымга болгон салык жана ага көтөрүлүүсүн деген демилген дегерегинде экономика министрлигинин адиси Кубан Айдаралиев менен түз эфирде маектешкен турабыз. Кубан мырза, саламатсызбы? Саламат. Кандай таразалап жатасыздар? Айрым депутаттардын да ушул чылымга болгон демилгелерине карата келиңиз дегенде депутаттар коомдук жайларда тамеки тарткан үчүн салынуучу айыптын өлчөмүн көбөйтүүдөн сырткары тамекинин сатык баасын көтөрүү демилгеси туурасында сүйлөшөбүз. Бул канчалык реалдуу? Эгерде биз баягы акциз боюнча саясатка карасак, бизде азыркы жанагы жогорку кеңештин депутаттары Бекешев Дастан Далабаевич, Арапбаев Азамат Абдуллажанович жана башка депутаттар тарабынан демилгеленген мыйзам өтсө, анда ошо болжол менен баягы жылыга мисалы акциздин баасы жылыга бир 250 сомдон баягы чыпкалуу тамекелерге өсүп отурат. 250 сомдон же болбосо жанагындай пачкага бөлгөндө бир пачканын баягы баасы жылыга бир 5 сомдон жогорулап турат. Башкача айтканда 5 жылда 25 сомго көтөрүлөт да. Мисалы 40 сомдон 25 сомго чейин 65 сомго. Анан ошол учурда бул жанагы акциздин баягы көбөйүшүнүн баягы бирден бир себеби жанагы бул акциз тамекиге каратып болгон акциз адамдын ден соолугуна каратып алган зыянды чектөө максатында биринчиден, анан экинчиден жанагы көбүнчө жанагы төмөнкү жанагы баадагы тамекилердин кымбатташы теги байкалат. Анткени анын бирден бир себеби жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жанагы тамекинин баягы арзан тамекилердин баасынын жогорулашынын темпи жогору болсо, анда биз өзүбүздүн жанагындай урпактарды, башкача айтканда жанагы мектеп окуучуларын, жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөрдү тамекинин зыянынан баягы толук сактабасак да бир кандайдыр бир баягы бөгөт кое алабыз. Мына ошол себептүү биз ошол жагындагы карап жатабыз. Ушул жөнүндө сурайын деп атам да, эгер айып пулду кескин көтөргөнгө караганда андай адамдарга коомдук жайларда атайын ошо тамеки чеккендерге шарт түзүлүп берүү колдон келеби? Мисалы, бул тажрыйба чет өлкөлөрдө кеңири колдонулат экен да? Албетте, эгерде жанагы бизде жалпы эле жанагы айып пулду коюп жанагы коомдук жайларда башкача айтканда жанагындай мамлекеттик жанагы ишканалардын баягы алдында тамеки тарткан адамдарга баягы айып пул койсок, анан ал тамекини атайын белгиленген чектелген гана жерлерде тартып калышат, чет өлкөлөрдө эле. Ошондой эле жалпы ошо тамеки тартуунун маданиятына дагы көңүл бурсак, албетте бизде бир алдыга жылыш, бир өсүш болот. Ошол учурда бизде дагы бир айта турган нерсе бар. Бизде азыркы учурда Евразия экономика биримдигинде мына тамекинин баягы акциздик ставкалары ошо Кыргызстан менен Арменияныкы эң төмөн. Бирок ошого карабастан бизде ушул жанагы төмөнкү деңгэй биз жанагы акциздин баягы ставкаларын дээрлик жанагы немеге 15-тен бир 25%га чейин көтөрүп келатканыбыз менен биздеги өсүү темп баары бир баягы аларга салыштырмалуу төмөн да. Анын төмөн болуп атканын бирден бир себеби ал баягы өлкөнүн жанагы экономикалык абалынын өсүшүнө, башкача айтканда бир адамга болгон жанагы ички дүң продукциясынын өсүшү, ошондой эле бир орточо эмгек акынын өсүшү менен байланышкан. Ondan ошол себептүү биз азыр жанагы Евразия биримдигинде орточо өсүштү 5 жылга 17% деп болжоп жатабыз. Бирок ошол эле учурда биз жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун баягы сунуштарын эске алып, биз жанагы 25%га чейин дагы өсүштү койгон учурлар бар.
Эми акциздик салык тууралуу сурасам, акциз баасы чыпкасы жок тамекини 1000 данасы 100 сомдон 400 сомго чейин өсөт деп жатышат. Ушул нерсенин оң жана терс жагы кандай болчу да? Ушул баалардын көтөрүлүшү. Баалардын көтөрүлүшүнүн бир баягы оң жагы баягы дүйнөлүк баягы соода уюмунун, то есть дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда бул жанагы окуучу балдардын тамекиге тартуусуна баягы бөгөт коюп, аларды азайтат. Мына ошол себептүү жанагы биз жанагы чыпкасыз өтө арзан тамекини акырындык менен чектөөгө аргаз болуп жатабыз. Анткени бүгүнкү күнү өзүңүздөр карасаңыздар, баягы бул кандайдыр бир тамеки тарткандардын саны мындай көбөйүп бара жаткандай болуп атат да, жалпы статистика боюнча. Маегиңизге рахмат. Чылымга болгон бааны көтөрүү, акциздик салык маселелери экономикалык министрлиги өкүлү Кубан Айдаралиев менен талкууладык. Көрсөтүүбүздү улантабыз, жаңылыктарды баянdoобузду улантабыз кийинки бөлүктө. Адам укугу жаатында иш алып барган эл аралык Amnesty International уюмунун Өзбекстандын бийлигине нааразы. Уюм жетекчилиги өлкөдөгү укук коргоочулардын артынан бийлик аңдууга түшүп жатат дейт. Ал эми шаар бийлигинин 5 жылдан бери транспорттору жаңылоо планы ишке аша элек. 11 каналынын кабарчысы жаңы троллейбус автобустар качан Бишкекти аралап калаарын тактап келди. Ошондой эле АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн эгерде анын артынан кылмыш ишин ачып куугунтуктоо болбосо, Москванын АКШ шайлоосуна кийлигишкени тууралуу өзүнө белгилүү маалыматтарды айтып берүүгө даяр экенин билдирди. Эмнеге мындай чечимге келгенин бир нече мүнөттөн соң биле аласыздар. Адам укугу жаатында иш алып барган эл аралык Amnesty International уюмунун жума күнү жарыяланган докладында Өзбекстан өкмөтү өлкө жарандарын мыйзамсыз көзөмөлгө алып, кооптонуу жана ишенимсиздиктин атмосферасын түзүүдө деп айтылды. Доклад "Биз сени бардык жерден таап алабыз" деген аталыш менен чыккан. Анда бийлик өлкө ичиндеги да сыртында да жарандарды үй бүлөсү менен аңдып көзөмөлгө алып жатканы белгиленген. Айрым учурда мындай аңдуулар үй бүлөдөгү жакын кишилерди бири-биринен ажыратууда дейт Франко. Маселен, Швециядан жашаган өзбекстандык качкын Дилшоттун айтымында анын үй бүлөсү менен байланыштары тыкыр көзөмөлдөнүп турган экен. Жыйынтыгында анын жакындары Дилшот менен байланышуудан баш тартышкан. Дилшот Amnesty уюмуна өлкө сыртындагы жарандардын ар биринин байланыштары бийлик тарабынан аңдууга алынып турарын айтып берген. 2016-жылы Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик боюнча рейтингинде Өзбекстан мүмкүн болгон 100 упайдын 3-өсүн гана алып, Түркмөнстан, Сирия, Сомали, Түндүк Корея, Судан жана Сауд Аравиясы менен бир катардан орун алган. Эми кала башчынын иштери туурасында шаардык мэрия 5 жылдан бери ишке ашыра албай жаткан троллейбустарды жүргүзүүнү эми сентябрдан тарта ишке ашырабыз деп убада беришүүдө. Шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Атакановдун 11 каналына берген маегинде 50 жаңы автобус алынып келинет. Учурда унааларды алып келүү боюнча тендер жарыяланган. Утуп алган фирма Орусия же Белоруссиядан алып келүүсү мүмкүн экенин айтылды. Определенная часть этих автобусов уже изжил своих ресурсов. Албетте учурдагы шаар ичинде жүрүп жаткан автобус, троллейбустардын көбүнүн мөөнөтү бүтүп, көбүнүн тетиктерин алмаштырууга туура келет. Бирок четинен ал транспорттарды оңдоо менен такыр эле керектен чыккандардын ордун жаңылары менен алмаштырууну пландап жатабыз. Бул ирет Европа өнүктүрүү банкы аркылуу 50 троллейбус алынып келинет. Сейчас как бы Дүйнө кабарларын улантабыз. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн эгерде анын артынан кылмыш ишин ачып куугунтуктоо болбосо, Москванын АКШ шайлоосуна кийлигишкен тууралуу өзүнчө белгилүү маалыматтарды айтып берүүгө даяр экенин билдирген. Эгер кырдаал жол берсе, анда генерал Флинндин анык айта турган сөзү бар жана анын баарын айтып берүүгө каалоосу бар, дейди адвокаты Роберт Келлер. Бейшембиде АКШ Сенатындагы комитетте шайлоо өнөктүгүндө орусиялык хакерлердин таасири канчалык болгон тууралуу иликтөө
боюнча угуу башталды. Комиссиянын иликтөөсү АКШдагы шайлоого орусиялык киберактивдүүлүк же башка аракеттердин таасири, бул жерде кимдердин кандай байланыштары болгону, АКШ өзүнүн кызыкчылыктарын коргоо боюнча кандай чараларды көргөнү жөнүндө суроолорго жооп бериши керек. Майкл Флинн президент Дональд Трамптын администрациясында улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи кызматына келген эле. Февраль айында орус элчиси менен болгон телефон сүйлөшүүсү тууралуу жаңжалдан кийин отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Спорт кабарларынан кыргыз дзюдочулары Казакстанда өткөн эл аралык мелдеште ар түрдүү жетишкендиктерге 8 медаль утуп алышты. Маалыматка ылайык, 27-29 мартта Талдыкоргон шаарында Норус майрамына арналган дзюдо боюнча мелдеш өткөн. Анда Бейшеналык кызы Бегай алтын, Зирегүл Кадырова жана Даяна Минайлиева күмүш, Талайбек уулу Дөөлөтбек Султанов, Бексултан Алмазбеков, Орозбек Сапарбекова, Жибек Нежникова Кристина коло медаль утушту. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү жума күнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Бардык жаңылыктар 11 чекит KG сайтында да жайгаштырылууда. 11 каналы 7 күн 24 саат бою маалымат менен камсыздап жатканын кошумчалап кетем. Алдагы эс алуу күндөр жакшы маанайда өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыздар.